Бишкектеги 42-автобустун айдоочусу Жүзүгулу Тилекбек жаңы жылдын алдында жүргүнчүлөрүнө жагымдуу маанай тартуулоо максатында автобусунун ичи сыртын өзгөчө жасалгалап алган. 5 баланын атасы Тилекбек өз мүнөтүндө таң эрте саат 5те ишине чыгып, кечке жүргүнчүлөрүнө жакшы маанай тартуулоого, карапайым элдин көңүлүн алууга аракеттенет. 2021 жасаганбыз, бирок анда мындай болгон эмес. Анан мунусунда каты даярданып бир жазап элге бир позитив тартуулап коелу деп эле. Муну колдогон биздин базанын начальниктери, биздин директорлор бизди колдоп беришти, могу сыртындагы немелерди алып беришти. Ичиндеги ана майда чүйдөлөрдү өзүбүз аракет кылып 4 күн убакыт кетти буга. 4 күндө жасадык. Жалгыз эле мен эмес, бригадада балдар да келишип бүт баарыбыз жасадык. Эмди биздики баягы токчок болгондон кийин буга 24 вольттук ленталар негизи кыйын экен. Издеп Жумкайга чейин бардык. Аяктан жалаң эле могу 220-ны кыл экен, биз баягы немелерди, жолкаларды кылыч. Андай көп экен. Муну таппай дордой мотор издедик. Бир күн ушул могу ленталарды издедик сыртындагы. Анан ошо Кудай бергенен таап. Аталган автобустагы мындай кооздук ар бир жүргүнчүнүн маанайын көтөрүп жатты. Айрымдары айдоочунун эмгегине баа берип, жылуу сөздөрүн арнап, баталарын беришти. Эң сонун мен жашоомдо эң сонун автобуска кириптирмин. Очень красиво украшено все. Прям шокировало меня даже. Когда видишь такую красоту, прям душа радуется и день становится добрее, да? Вот хочется прям улыбаться, всем привет говорить. Кирип келгенде эле мына жасалгалар аябай жакшы көрүндү. Мындай жасалгаларды чынын айтканда биринчи жолу көрүшүм. Ушунча жылдан бери маршруткалардан деле мындай жасалгалар болгон эмес. Жакшы, аябай. Абдан кооз экен. Киргенде эле аябай көзгө көрүнүктүү болду. Бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл алдында жүргүнчүлөрүнө гана эмес, шаарыбызга да өзгөчө маанай тартуулаган айдоочуга алкыш айтмакчыбыз.